Кече күнү асфальт боюнча видео тарып чыгарсам, көпчүлүк айтыптыр, мурункуга караганда Кудайга шүгүр деп. Туура, мурункуга караганда жолдорубуз Кудайга шүгүр. Анча асфальт болду, жаманбы, жакшыбы, бирок урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич бюджеттен бөлүнгөн акчанын бир тыйыны текке кетпесин деп атпайбы? Чыркырап атат да. Бул жер болсо Шакафтар Ала Бука, Көк Таш Ала Бука, Көксерек Биринчи Бай Ала Бука жолундагы Тешик Таш поворот, Караңкүргө кеткен жер. Бул асфальттын түшкөнүнө толук 1 жыл деп коелучу, эми 1 жыл болду да. 1 жыл болбой эле мына ушундай нерселер орун алган. Бул жакта машина келе атат. Бул жактан келген машина ушул жерге токтоп, пропускать этип анан өтүш керек да. Мынакей жолдун акыбалы. Үнүбүз кимге жетет эми? Буга ким жооп бериш керек? Жасаган подрядчиктерби? Же ДЭУ жооп береби? Же технадзор ким кабыл алган ошолор жооп береби? Кайраң гана мурдуңа бок сүйкөгүр кыргыздар болот го бул жагы. Страшно, да? Срочно караш керек бул жерде, срочно оңдош керек. Шакафтардан ушул Ала Букага баргыч жакты уже көп жолку жамалган ямалар пайда болду ужечи. Яманын саны көп. 1 жыл болбой ушул асфальттын деңгээли ушул да. Не деш керек эми туугандар?